Германияга келүү максат эмес да. Бул Германияга келүү муктаждык. Жакшылап карасаң, ата-энеси аялдамада не күтүп турат? Унаа күтүп турат, жана коомдук унааларды. Биз Германияга кетип атабыз деп баарына мондай жарсап келгенбиз да. Эгер биз ажырашып кетсек, ошолор жараштырганга келеби дедим. Эгер биз жаман мындай муктаждыктарыбыз жаралып калса алдыда, ошолор бизге чындыгында жаш өтүп баратат, бирок үйлөнө албай жүрөт да. Жана чоң эжелер араба берет эле да. Анан сен жашың жетпейт, сен кичинекей экенсиң. Кайсы күчүң менен тартасың дейт эле. Анан мен тартам дейт. Бирөө тарбиялашы мүмкүн айбандай элечи баланы. Балага мындай бир эме тамагын берип коет, окууга барам десе кийимин алып берип коет, болду. Биз көрсө бир фермердин үйүнө келиппиз да, карасаңыз биз ошону да такташтырып алыппыз да. Ассаламу алейкум достор, жалпыңыздарга кутман күн же болбосо кушак кеч. Бүгүн адаттагыдай эле Дидар подкастыбыздын кезектеги чыгарылышын тартып баштап атабыз. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү подкастыбыздын коногу биз акырында баштап атканда чынында издедик, кимди чакырсак болот, кантип чакырсак болот, жана ошондой эле азыркы Германияда жүргөн кыргыз жаштарына бир багыт бере ала турган, ошол менен кошо эле үлгү көргөзө ала турган жаштарды издеп бизге Айжигит деген мырзаны таптык. Ассаламу алейкум Айжигит. Алейкум ассалам. Хош келипсиз. Алгач ирет сиз Штутгарттан келдиңиз. Ооба. Узак жолду басып келдиңиз. Убактыңызды бөлүп, ошол менен кошо эле мээнетиңизди убара болуп келгениңизге чоң рахмат биринчи. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, өтө сонун келип алдык. Сиздердин ушундай Дидар подкаст угуп чындыгында абдан сүйүндүм. Кантсе да кыргызбыз, Кыргызстандан ушундай өзүбүздүн жигиттер ушундай кыргызча подкаст ачкан үчүн биз үчүн андай Штутгарттан бул жака келиш өтө деле кыйынга турган жок, чынын айтканда. Рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Ооба, буюрса ар бирибиздин жасаган жумуштарыбыз өзүбүздүн кыргыз жаштарына өсүп өнүгүүгө, ошол менен кошо эле билимин жогорулатууга, туура жолдо алып кетүүгө салым кошкон болсо, биздин ошол максатыбызга жеткенибиз деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Анан сиз Берлинге 2-3 күн болуп калды келгениңизге. Ооба. Кыш келип, сиз биринчи жолу келишиңиз. Кыш болдук. 2,5 жыл болду келгениме, биринчи жолу келдим Берлинге. Биринчи жолу. Кандай борборчар биздин Бишкегибиз? Бишкекпи же Берлинби? Берлин да. Берлин ооба, чындыгында жакшы, борбордук деген наамга татыктуу. Кече ошону менен бирге эле бизге дал келип калды окшойт, ошол парламентине дагы кирип чыктык. Айтор жакшы. Сонун. Биринчи көз ирмемдер аябай жакшы. Кайсы жерлерине бардыңыздар Берлиндин парламенттен башкачы? Берлин ошол айлана турган жерлери, эми көрө турган тарыхый жерлери бар экен. Атайын Берлин үйү деген жер бар экен, ошол жерге бардык. Негизи мындай Германиянын айлана турган, көрө турган айтор сонун жерлери бар да. Тарыхый жерлери бар. Айтат эмеспи, бир китеп окугонча бир шаар көргөнүң дагы артык депчи. Албетте. Ошол сыяктуу азыркы Берлинге келип, сиздердин чакырууңуздар менен ушундай келип көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Жетин албай турабыз. Рахмат. Сон. Анан негизги темалардын өтөрдөн башка башында жана жогоруда айткандай тандообуздун негизги критерийлери бул жаштарга сөз өтүү биринчи. Экинчиси биз эми көпчүлүгүбүз биринчи Аупер менен келебиз, Эфесиот менен келебиз да. Ушул жолдордун баарын басып өткөн Аупер жолу, Эфесиот жолу, андан кийин Аусбилдин ага кошумча Кыргызстан университети бүтүп келген инсанды издегенбиз башында. Анан Кыргызстанда университетти бүтүп туруп, ал жакта эми кесипкөй бир кесипти кабыл алганда, бир кесипке жетишкенден кийин ал жакта таштап коюп бул жака келиш кыйын болгон жокпу? Ооба, байма-бай бериле турган суроолордун бири, чындыгында көптөгөн азыр биз бул жакта иштеп жүргөндө жумушта иштеген досторубуз болобу, айтор баары ушинтип сурашат. Сен
тиги жакта университетти бүткөндөн кийин анан кантип кайра бул жака келип кайра жаңы жашоону кантип баштап атасың? Негизи суроонун түпкү жери бул жери меники мындай да. Эл аралык мамилелерди бүткөндүгүнүн себебинен бизге көп тил үйрөнүү жана көп маданиятты үйрөнүп таануу бизге дагы да мындай өсүүбүзгө, өнүгүүбүзгө дагы чоң түрткү берет да. Ошон үчүн мен бул жакты тандадым. Берлин, Германияны тандадым. Бул жакта мультикульти деп коет. Бардык маданияттардын бириккен жери десем жаңылышпайм. Себеби биринчи орунда Америка турса, экинчи орунда эле Германия турат экен да. Ошого бул жак мен үчүн оптималдуу болот деп ишенип ушул жака келгенмин. Сон ийгиликтер болсун. Рахмат. Кыргызстанда өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, эл аралык мамилелерди окуп бүттүм. Сиз дипломатсыз, кесипкөй дипломатсыз, эми кесип алган, окуган. Ооба. Сон. Анан эми аупер дегенде, мисалы аупер биринчи кулакка угулганда, же болбосо интернетке жазганыбызда деле аупер бул бир үй бүлөдө жашап, ошол үй бүлөнүн маданиятын, тилин, айтор жашоо түзмөгүн ушундай бирме-бир үйрөнүп чыгат деген угабыз да. Чындыгында эле ошондой, ошон менен бирге эле мисалы көп жактары бар. Жакшы жактары бар, жаман жактары бар. Мисалы келишет немистер үчүн мисалы жөнөкөй эле ичимдиктер жөнөкөй эле нерсе болушу мүмкүн, адаттагыдай көрүнүш. Бирок кээ биркилерине андай эмес. Ошол жерлерден мисалы, булар деле ичип атпайбы, анда мен деле ичсем болот. Ошондой жаман жактарына кирип кетебиз. Мисалы, жакшы жактары бар. Аябай маданияттуу, тамак жеп атканда дагы сүйлөшпөй же болбосо ар бир кандай десем кашык жана ушул нерселерди, бычактарды өз орду менен колдонгондор, ал жагынан да үйрөнсөк болот. Аны эң башкысы, эң сонуну бул жанагы дейт го, тил үйрөнгөндөр билсе керек, тил үйрөнүп жатканда эң көп практика болгон бул сүйлөшүү да. Ошол сүйлөшүү боюнча ошол ауперди тандап келсе эгер, сүйлөшүүдөн бат өзүн мындай өнүктүрө алат да, бат үйрөнөт немис тилин. Ошентип ошол эжекебиздин жардамы менен келгенбиз. Сон. Мындай кылайынчы. Сиз бул жакта немис үй бүлөсүндө жашадым дедиңиз. Негизги бир эки айырмасын айтайлычы. Немис үй бүлөсүнүн, кыргыз үй бүлөсүнүн бала тарбиялоо болсун, балким үй ичиндеги жумуштары болсун, же болбосо аял менен эркектин ортосунда үй бүлөдөгү мамилеси болсун. Эмне негизгиси немис үй бүлөсүнөн байкаган негизги эки чоң айырмачылык биз менен салыштыргандачы? Ооба. Мындай кылсак болот, артыкчылыгы жана кемчиликти айтсаңыз да болот. Мындай кылалы. Мисалы, ошол жакта азыр бала тарбиялоодо Германия дүйнөлүк статистика боюнча эң көп китеп окугандардын арасында келет да. Айтат го, көп окуган көптү билет дейт да. Мисалы бирөө 70ке чыгып, бир китеп жазды дейли да, ал өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү да. Себеби 70 жылдын ичинде элестетсеңиз 70 жылдык тажрыйба бар да. Сиз бирок ошол китепти бир айда окуп бүттүңүз да. Сиз ошо бир айда 70 жылдык тажрыйбанын ээси болдуңуз. Ооба, бирок ал жерде кандай кабыл аласың ошого жараша, бирок мисалы мындай да, кандай жазылган болсо да, эгер өзүнүн устасы болсо дегеним го. Ооба. Анан эми ошол көп китеп окуган үчүн мисалы сыртка чыксын, ичкериге кирсин, бардык адамдар ошол окугандыгы үчүн маданияттуулугу үчүн балага кандай тарбия берүүнү билишет да. Ал эми статистика боюнча Кыргызстанды карасак, мейли башка бирөө окуйт, экинчи үйдөн дагы бирөө окуйт, айылда 3 эле үй бүлө окуйт да, китеп тилекке каршы. Бирок ошолордун негизинде мындай тарбия жетишсиз болот да балага. Мисалы бирөө тарбиялашы мүмкүн айбандай элечи баланы. Балага мындай бир эме тамагын берип коет, окууга барам десе кийимин алып берип коет, болду. Алектенбейт бала менен. А бул жакта алектенет, бала менен сүйлөшөт, отурат, ар күн сайын эмне кылдың, кандай ийгиликтерди жараттың, ушул сыяктуу. Бул эмнеден келип чыгат? Албетте окуу. Ошон үчүн жанагы биздин депутаттар бар го. Биздин чоң байкелерибиз бар, айтор эжекелерибиз бар. Көптөрү не кылышат? Китеп тойлорду уюштурат да. Неге? Себеби биз маданият китеп той. Китеп той. Китеп тойлорду уюштурат. Буга чейин болгон эмес, аянтта кимдер китеп окуп отурушкан? Буга чейин болду беле? Жок.
ушундай нерселерди уюштуруп келатат да. Себеби биз дагы ушул маданияттан артта калбайлы. Биз дагы ушул мисалы бул жерде бир эле бала тарбиялоо эмес да. Технология жааттан болсун, башка жааттан, айтор бардык жактан да. Ошон үчүн мисалы кээ бир китеп окуп өзүнө көп нерсе ала алышы мүмкүн да. Кээ китеп окубай, бирөөнүн окуганын угуп, фантазиясы күчтүү болуп, ошодон көбүрөөк нерсе алышы мүмкүн да. Ошондой. Ошого мен ушуга багыт көп жасайм да. Көп окугандыгы үчүн баланы жакшы тарбиялашат. Билимдүү коом. Ооба, билимдүү коом. Мисалы туура эмес көрүнүштөр Кыргызстанда мисалы үй бүлөдө ата башчы дейт, эне башчы дейт, улуулар дейт, 1-2 жаш чоң болсо дагы сиз дейбиз, 1-2 жаш улуу болсо орун бошотуп беребиз, 1-2 жаш улуу болсо жеп аткан тамагыбызды жерге коюп жардамдашабыз, улуу болбосо дагы жардамдашабыз дегендей. Анан эми бул жакта андай нерселерди бир аз азыраак көрөбүз. Себеби ар ким өзүнүн турмушу менен түйшөлгөнү үчүн бир аз мындай көрүнүштөрдөн кемирээк көрөбүз. Анан кемчиликтери мисалы үй бүлөдө ата апа же болбосо бала менен эне бир отуруп деле алкоголдук ичимдиктерди ичет. Себеби бизге бул өтө терс көрүнүш. Ата менен кыз бир туруп деле тамеки тарта берет. Булар үчүн жөнөкөй көрүнүш, бирок биз үчүн өтө. Себеби эмнеге биз өзүбүздүн мындай кандай десем, уяттуулугубузду, ар намысыбызды сактап калып жатабыз да ушул жерлерде, ушундай жагдайлардачы. Ошол. Кыргызстанда ата менен бала чогуу отуруп спирт ичимдигин ичкен көрүнүштөр жокпу бизде? Мындай да. Бул деген таптакыр жокко мындай жок эч жерден таппайбыз деген нерсе эмес да. Болушу мүмкүн. Болот. Бирок сиз ар бир үй бүлөдөн көрө албайсызбы буну? Бул жерде көпчүлүгү ошондой нерсе болуп атат да. Мен азыр бул жакта абыз билден колдум, 1-жылдыгы. Мен кесиптик лицейде окуйм, 1-жылдыгы. Анан бизде жумасына бир жолу же бир айына 1-2-3 жолу сабак болбой калат. Эмнеге? Мугалим ооруп калды. Дегеним ал ошол күндүн материал окулбай калат да. Бирок ошол ал бизде деле эмес, мына мектеп өздөрүнүн орто мектептеринде деле ушундай. Биз азыр немистер менен жашайбыз, немис баласы бар. Мектепке эмнеге барбадың? Сабак жок бизге. Мугалим ооруп калыптыр же ушундай болуп калды. Бирок үйдө ата энеси менен сүйлөшкөн темалары ошол менен кошо эле сабак болбой калса дагы үйдүндө атасы менен баласынын сүйлөшүп отурганы аябай чоң тема, аябай мындай терең темаларды сүйлөшөт да. Деген келгенде билим берүү системасында дагы системага караганда коом ошол менен кошо ата эне аябай чоң роль ойнойт экен да. Ал жакта материалдык кемчилик болуп атса, бул жакта бирок акылдуу коом ошону толуктап кетет экен. Ошосун аябай маани бердим да. Себеби өткөндө чай ичип отурсак, атасы менен баласы христиан дининин кайсы бир окуясын талкуулап отурушту. Баласы 15-14 жашта. Ошондой эсимде калбады, бир окуяны талкуулап отурушту. Аябай чуңкурчу, терең. Демек, бала тарбиялоо боюнча, коом тарбиялоо боюнча коом өзү билим берүү системасына караганда чоң роль ойнойт экен. Анан ошого менен көзүм жетти да. Сиз опера кылып жүргөндө мындай бир кызыктуу окуялар болдубу? Хаят дегендей турган, же болбосо таң калган, ушундайлар болду депчи. Ооба. Биз биринчи ошол жанагы бардык эле жаштардын бул жака келген, опер болуп келем деп аткандардын башынан өткөн болуш керек. Жанагындай башкача көз айнектер менен келебиз да биз бул жакачы, Германия десечи. Негизи ушул нерсени бардык жаштарга да кайрылам да. Келип атканда жакшы, жаман жактарын бардыгын билиш керек. Эгер болбосо, таба албаса интернеттен, бул жакта жашап жүргөн агай, ини же болбосо эже, байкелерден ушундай сураш керек да. Биз биринчи келгенибизде опер болуп, анан аэропорттон тосуп алып келип машинадан түшсөк, мындай аябай жандай уйлардын кыктары жыттанган эме келди. Элестетсеңиз, биз Германияга кетип атабыз деп баарына мондай жарсап келгенбиз да. Анан келип туруп эле түшсөк жанагындай да. Биз көрсө бир фермердин үйүнө келиппиз да, карасаңыз биз ошондо такташтырып алыппыз да.
фермер эми айткан уй карашып коесуңар кээде деп жанагы эми 1-2 уй болсо аны мындай күрмөк байлап туруп эле айда беребиз да депчи талаагачы деп анан ошентсек келсек 298 уй бар экен. 298 уйду күндө караш керек экен. Эртең менен эрте туруп тазалап, торпокторуна жем берип, өздөрүнө жем берип, эми бардыгы техника менен, бирок ошентсе дагы аралашып кылыш керек да. Анан биз аупер болуп келгенбиз, бир үй бүлө менен жашайбыз, маданият үйрөнөбүз, мындай тил үйрөнөбүз. Кайда? Кечирип кой. Анан ошо менен бир айча жашадык. Мисалы көрдүңүзбү, бул жерде дагы эми ар кандай учурлар болот да. Немистер десек баары эле закон менен иштейт. Мындай мыйзамды так аткарат, так билиши жок. Мисалы алар деле мыйзамсыз чакырган экен да бизди. Аупер деген мисалы мыйзам менен бир бала же болбосо 2 бала карап, ошолор менен ойноп чогуу, тамактануу, ушул сыяктуу. Бирок биздики уй кароо менен болгон да бир ай. Анан ошентип бир айдан кийин кой биз өзүбүздүн келген жагыбыз менен баралы, мыйзамдуу түрдө иштешели деп анан ошентип тиги жака кеткенбиз. Анан башка жактан ошол ауперди таптык. Ошол жактан анан чыныгы ауперлик башталган да. Чыныгы ошол жактан ауперлик башталып, анан аупер бүткөндөн кийин официот. Азыр мисалы мен 11 бүтүп атам, 10 бүтүп атам да, Германияга барам келип жүрөт. Билем кандай программа мененчи. Германияга келгенде аларды кандай реалдуулуктар күтүп турат? Эмнеге даяр болуп келиш керек? Германияга мисалы аупер менен келе турган болсо, 11де бүттү, анан эң биринчи ал жактан ошол тил үйрөнүш керек го. A1 деген сертификатты алыш керек. Анан ал жактан алгандан кийин бул жака келгенде мисалы биз кыргыз болуп чоңойдук да. Кой балам, ал же ич. Калтырбай эми жаман тамак арткыча, жаман курсак айрылсын, жакшы тамак арткыча, жаман курсак айрылсын деп ушундай кылып зордоп берет да. Бул жакта кайда? Ата-энең жок да бул жакта. Бул жакта ата-энең жок, туугандарың жок. Алдыңа коет, жедиңби, же болбосо жебедиңби, ошол учурда баарын жыйыштырып алып кетет да. Анан ал же дей турганда эч ким жок. Жок, жебейм десең, макул деп коет, болду. Зордош жок да. Анан бул жакта элдер менен мамиле жасоодо мисалы адамдын өзүнө карайт. Эгер адам өзү ачык болсо, чындыгында мындай достошууну кааласа, адамдар менен, ошол кичинекей A1 сертификаты менен деле бул жака келип көп достошуп, тилин абдан жакшыртса дагы болот. Ал адамдын өзүнө карайт да, мисалы ачыкпы же жабыкпы, мисалы кээ бир адамдар түнт болот, сүйлөшө албайт, көп заманга чейин, көп убакытка чейин сүйлөшө албайт, анан кийин ачылып баштайт да. Ошол сыяктуу. Демек биринчи бул тил, сөзсүз сертификаты менен. Албетте. Экинчиси ата-энемден алыстап атам, өзүмдүн жашоом, өзүмдүн жоопкерчилигим деген жоопкерчилик. Жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат. Үчүнчүсү коомго интеграция болуш үчүн ачык болуш керек. Дос көтө алуу. Бир эң негизги нерсе 11-класстар же болбосо жалпы эле жаштар бул жака келип атканда ар бири мен өзүм дипломатмын деп келиш керек. Себеби ар бир өлкөнүн жарандары башка өлкөгө чыгып атканда ар бири кичинекей бир дипломат. Дипломат кандай таризде болуш керек, же болбосо кандай нерселерди өзү менен алып жүрүш керек. Албетте ыймандуу, тартиптүү, жанагынтип көчөгө шырт түкүрбөгөн, көчөдө жаман кылыктарын кылбаган. Себеби эмнеге? Сени мындай жүзүңдөн карайт, кыргыз экениңди билсе, же болбосо Азия тараптан келгениңди билсе, сен бүтүндөй Кыргызстан эмес, Азияны да жаман көрсөтпөй, ошол жаман кылыктарың менен тескерисинче жакшы кылып, жакшы жардамдарды берсең, булар жакшы болот деген сезимдер калат да элдерде. Ошон үчүн ар бир жаштарда кичинекей дипломаттык мындай өзүндө ушундай сезиш керек да. Дипломатмын, ушундай жоопкерчилигим бар, мындай кылбашым керек депчи. Ошондо сонун болот деп ишенем. Албетте биз башка коомго чыгып атканда, башка мамлекетке чыгып атканда, дегин келген мусулман эмес өлкөлөргө чыгып атканда биз өзүбүздүн ичибиздеги адамдык гана касиетке жооп бербестен,
өзүбүздүн улутубузга анан өзүбүздүн динибизге жоопкерчилик алып албетте. жүрөбүз. Ооба. Ошол менен биз ошол өзүбүздүн коомубуз менен динибизди жакшы жагынан көргөзө алышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда аларга сөз келтирип, жаман туура эмес жагынан да көргөзүп алышыбыз толук ыктымал. Туура эле. Анан мен сиздин эмеден футболкаңыздан окуйнчу. Кыялды көздөй баратам, кыйылса дагы көп күндөр. Саид Султан Али. Ооба. Биринчиден эмнеге бул сөз, экинчиден Саид Султан Али. Мен тааныбайт экенмин бул неменичи. Ооба, бул Саид Султан Али деген акын. Анан бул кыялды көздөй баратам, кыйылса дагы көп күндөр деген эми. Билбейм, ар бир эле адамды мындай бир окуганда азыркы учуру анан кичине өткөн чагы дагы бир аз эске келет да. Ушунча күнүм өттү, бирок мен азыр максатым эмне деген суроо берет да бул сөз менен эле биргечи. Сенин максатың эмне? Сенин кыялың эмне? Сен эмнеге жашап жүрөсүң мындай? Деген нерсени ойго келтирет да. Ойлондура турган деңиз. Ооба. Кыял мисалы кыйылып жатат да канча күнүбүзчү. Мисалы Германияда 2,5 жылыбыз өттү. Эмне үчүн? Бишкекке, Кыргызстанга барып деле бир өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды аркаласак болот эле да. Бирок бул жака келип дагы да өзүбүздү өнүктүрөлү, дагы да чыйралалы, дагы да бышалы деп ушул жака келдик да. Анан жөндөн жөн быша бербейбиз да, биз жөндөн жөн өзүбүздү чекеге ура бербейбиз да. Албетте биздин бир максатыбыз бар да. Ошол максат мисалы ар бир мусулман, ар бир жаштардын, кыргызмын дегендердин баарын максаты бир болсо, айтат го, манас атабыз, бир жакадан не дейт, баш, бир жеңден кол чыгарыш керек. Ошол сыяктуу максатыбыз бир болсо, жүрүшүбүз өтө сонун болот экен да. Себеби жолубуз дагы бир болот экен. Жолдо келген кыйынчылыктарды чогуу жеңет экенбиз, чогуу бир максатка жетет экенбиз да. Ушул максат кандай бул? Бул максат адам болуш керек да. Адам болуп жакшы из калтырыш керек бул дүйнөдө. Жакшы иштерди жасаш керек. Ошон үчүн кыйылып жатат биздин күндөрүбүз. Ошон үчүн биз ушул жактарда башка элдерден мусапырчылыктын даамын татып жүрөбүз да. Бирок бир аз конкрет тура кылсакчы, эми бул ар бир адамдын өзүнүн максаты болуп, мындай жашоого болгон бир максаты болушу мүмкүн. Бирок негизи эле Германияга келүү максатчы. Мисалы бул Германияга келүү максат эмес да. Бул Германияга келүү муктаждык. Эмнеге муктаждык? Эмнеден жаралган муктаждык? Бул мисалы ар бир адам өзүнүн муктаждыктарын кетирүү үчүн иш жасайт да. Мисалы биздин муктаждыктарыбыз бар, эмне? Унаага муктаждыгыбыз бар. Унаа алышыбыз керек. Бул муктаждык да. Эгер бул максат болуп калса, анда биз чоң жаңылышабыз да. Биздин максат машина алуу эле болуп калса, анда өтө чоң жаңылышабыз. Биздин максат эмне кылыш керек? Биздин максат бул Кудайдын ыраазычылыгы да. Биз ошон үчүн келдикпи бул жака? Эгер биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн келген болсок бул дүйнөгө, анда биздин улутубуздагы, мамлекетибиздагы баары төгөрөгү төп келишкен болот да. Себеби ал жерде баары айтылган. Жаштар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өздөрүнүн максатына көздөй баратат. Өзүңүн максатыңа көздөй баратканда бирөөнү капа кылба, бирөөнү тарынтпа, бирөөгө жаман сүйлөбө, ушул сыяктуу. Бирөөнүн малын тартып алба, бирөөнүн жамандаба, бирөөгө жаман сөз айтпа, көңүлүн сындырба, ушул сыяктуу нерселер да. Бул максатка жетүүгө мындай жардам бере турган нерселер. А берки үй, алар биздин максат эмес. Биздин максат мындай да. Биздин максат из калтыруу да. Кантип из калтырабыз? Биз Кудайды ыраазы кылып туруп из калтырабыз да. Мисалы, из калтырып атканда биз үй алсак, бирөөгө кетип калат алчы. Ооба. Биз өлгөндөн кийин эч кимге ал мындай го, жанагы кепиндин чөнтөгү жок деген сыяктуу да. Ошол эле сыяктуу азыр үйүбүздү алсак бирөөгө калат, а эгер биз бул жака из калтырсак, эмне болду? Мисалы, Касымалы Касым Тынстанов азыр аттын кашкасындай таанымал кыргыз элинде. Чыңгыз Айтматов из калтырды. Из калтырса, айтат, сен өлүшүң мүмкүн, бирок атың өлбөйт да. Ушул нерсе, ушул багытта алып барышыбыз керек. А жанагы
муктаждыктар мисалы Германияга келип нарак берагыбызды бүтөрүшүбүз мүмкүн. Эми баарыбыз эле акча тарабын көздөп атабыз да. Бул жакта көп төлөнөт. А эгер аз төлөнө турган болгондо биз акчага көз тикпегенибизде анда Африкага барат элек го. Айына дегенде Кыргызстандын өзүндө эле калат эле. Жок, эгер аз төлөгөнүнө караганда десек да, Кыргызстанда жакшы төлөйт да Африкага караганда. Африкада $15 төлөйт айына. Айына $15. Ошол азыр биздин муктаждыктарыбызды бүтөрүш үчүн ушул жакка келдик да. А бирок Германияны максат кылып албаш керек. Максатка жардам бере турган күч кылыш керек да бул жакта. Ошондо чыныгы таамай максатка жетебиз да. Кудайым буйруса. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Анан мен эме кылдым. Инстаграмдан бир сыра карап отуруп, сиз Тилимпоз долбоору менен кандай эмеңиз бар? Тиешеңиз бар. Деген ошол менен кошо эле. Ал менен нелерди кылып жүрөсүз? Жок. Сол мен мындай да. Жанагы Инстаграмдан тест коюп турат да. Мен бир 40-50%-ына ката жооп берем. Өзүм карайм, ушундай жазылат экен деп. Бул аябай чоң салым кошот да. Кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде күнүмдүк жашоодо жүрөбүз, бирок ошондо да ката сүйлөп жүрөбүз да өзүбүздүн тилибизде. Анан бир экинчиси жана ошо Тилимпоз боюнча. Экинчиси өзүңүз байкап атасызбы, бул жака келгенден кийин биринчи келген доор эмес, поколение эмес, экинчи келгендердин балдары кыргыз тилин жоготуп баратат да. Кыргыз тили Тилимпоз менен кошо кыргыз тили кыргыз иденттүүлүгүндө канчалык роль ойнойт, кыргыз дыгын сактап калууда. Ошо аламдашууларда. Мисалы биринчи суроого жанагы Тилимпоз Тилек деген досубуз салып барат. Тилек досубуз менен биз көп сүйлөшүп турабыз. Анан ошол Тилимпозго мен катталганмын, себеби ал учурда катталуучулар да аз болчу. Анан катталып, түз эфирлер кылып турчу. Түз эфирлерине катышып, анан сүйлөшүп, ошол жерден кыргыздарга мисалы кыргыз тилин үйрөнөм деген, мындай чыныгы кыргызмын дегендер ошондой каналдарга катталат да. Ошондой баракчаларгачы. Анан ошол жерде сүйлөшөт эле кыргыз тилин кандай кылабыз, кыргыз тили эмнеге жайылбай жатат, ошолор алкагында сүйлөшчүбүз. Ошентип интернеттен сүйлөшүп отуруп, анан Бишкекке барып жолугуп, экөөбүз дагы бир иш-чараларды аткарып, кыргыз тилинде, эне тилинде. Анан ошол менен бирге эле сертификат, дипломдорду алып, ошолор менен чогуу. Кыргыз тилинде кошуп жаткан бир эле Тилимпоз эмес, дагы башка баракчалар бар. Мисалы эле ошону менен бирге эле могу Алибей Клоth деген, бул Алишер деген байкебиздин ишмердиги. Ошол жакта мисалы эмнеге кыргызча жазып чыгып атат. Карасаңыз бизде деле өзүбүздө деле сонун сөздөр бар экен го. Ошону жайылтууга аракет кылып жатат да. Мисалы бир гана Тилимпоз эмес, ушундай нерселерди дагы колдошубуз керек да. Мен деле ошол Тилимпозго киргенде кээ бир жерлерин ката жазам. Жанагындай жооп берип жаткандачы. Бул дагы мындай кыргыз тилине кошуп жаткан өтө бир чоң салымдар деп эсептейм да. Албетте. Анан бул жерде мисалы ошол Алишер деген сыяктуу байкелерибиз эмнеге болбосун башкалар деле чыгарсын, кыргыз тилинде мисалы, кыргыз тилинде көп чыгара турган нерселер бар. Ошондой нерселерин чыгарса өтө сонун болот. Анан кыргыз тили эмне үчүн кыргыздарга же болбосо бул жака келген экинчи муунга мындай кыргыз тилинде сүйлөбөй калып жатат, немис тилин үйрөнүп атат. Эми чыныгы негизи эле керекпи, үйрөнүш керекпи? Албетте, сөзсүз керек да. Кыргыз тили жок болсо улут жок болот дейт. Кыргыз тилим менен мисалы улутмун да. Сиз деле кыргыз тили менен улутсуз. Бул кыргыз тили негизи чынын айтсам, бул бардык тилдерден эң мыкты тил. Себеби кыргыз тилинде шатырата төкмөлөр бар. Бири-бирине уйкашкан сөздөр бар. Бир сөздүн канча көп мааниси бар. Мүмкүн араб тили бизден байыраак чыгар,
бирок ошону менен эле тең калышпаган кыргыз тили дагы бар. Бул кыргыз тили тээ кылымдарды карыткан тил. Бирок анча-мынча мындай жаштар муну түшүнбөгөн, батышчыл жаштар муну анча мындай илгей бербейт да. Иргеп мындай өзүнү мындай жакшы карай бербейт. А бирок чындыгында иргеп карасак, бул кыргыз тили өтө бай тил. Бул өзүбүздүн нукуралыгыбызды жайылтсак эле биз дүйнөгө кандай атагыбыз чыгат. Мисалы жөнөкөй эле төкмөнү. Комус менен чыгып алып туруп эле төгүп аткан, уйкаштырып төгүп аткан бул кимдерде бар? Кайсы бир өлкөдө барбы ушундай нерсе? Жок да. Жок, башка өлкөдө жок. Кыргыз менен эле казакта бар. Уйкаштырып, мисалы чыдан башталса, чы менен баштап, чы менен бүтөргөндөр бар да. Төкмөлөр бар. Мисалы биздин Идрис агайыбыз 5 тилде төгүп таштабадыбы? Кана эгер ошол 32 тил билип аткан башка жана лингвисттер ошолор деле төкпөйбү? Себеби аларда андай талант жок. Аларда андай мындай ошондой урпактан келген эмес да. Таланттуу урпактардан келген эмес. Мына биздин кыргыздар ошондой нерсени кылып жатат. Мен да көп ошол мен биринчи Германияга келгенде мен биринчи Россияда окуп жүрдүм да. Германияга келерден мурда Россия окудум. Анда ошол жакта дагы экинчи муун да. Экинчи муун орус Россиядагы мектептерге барган балдар ата-энеси менен орусча сүйлөшөт. Ата-энеси ага макул. Ата-энеси бири-бири менен кыргызча сүйлөшөт, балдар менен орусча сүйлөшөт. Анан ошол эле көрүнүш бул жакка келгенден кийин. Кээ бир учурда ар дайым деп албайбыз, бирок кээ бир учурда балдар ата-энеси менен немисче сүйлөшөт. Балдар бири менен бири дагы немисче сүйлөшөт, бирок кыргыз. Анан ошондой бир ой келди да. Мен кыргыз экенимди кыргыздан башка бирөөгө же кыргызга болсо деле кантип далилдейм. Ал биздин мен бетим менен көзүм менен далилдей албайм. Бизде бир 2 миллиард адам бар биздин көзүбүз менен жүргөнчө. Мен өзүмдүн көз карашым менен далилдей албайм. Мен өзүмдүн боюм менен далилдей албайм. Мен ал кыргыз экендигин башка бирөөгө далилдеш үчүн ал менин бир гана тилим да. Ал бир гана менин тилим. Башка эч нерсе бизди башка улуттан айырмалай албайт. Анан неме деген сөз угуп баягы Ахматбек деген төкмакым бар го. Ошонун бир сөзүн угуп калдым, ошондо айтып атат да. Жок, 7 түрдүү илим бил, 70 элдин тилин бир. Тилин бил. Кандайдыр бир нерсе билсең дагы, бирок өзүңдүн эне тилиңден кийин бил депчи. Ооба. Мындай да, эң сонун ырсаптар мындай эң биринчи ошол өзүбүздүн тилибизди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, Германияда болобузбу, Америкада болобузбу, Орусияда болобузбу, айтор кайсы тарапта болсок, Кыргызстандан сыртта балалуу болсок, балдарыбыз болсо, эң биринчи кыргыз тилин үйрөнүш, мындай сүйлөшүшүбүз керек да үйдө. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде эне тилин үйрөнүш керек бала. Биринчи, экинчи классында деле келип атпайбы Германияга? 3-классында жаш балдар. Ошолор деле суудай сүйлөп атат немис тилин. Бул дегени биз азыр ушул учурда жашынан баштап немисче үйрөтүп калышыбыз керек деген нерсе жок да. Жаш бала үйрөнүп берет. Биз деле 23-24 жашыбызга келип немисчени үйрөнүп өзүбүздүн оюбузду билдирип сүйлөй алып атпайбызбы? Ушул сыяктуу. Кушпобек болсун. Рахмат. Жакында үйлөнгөнүңүз эми биз Айжигит байке менен телефондо жазыштык, жана бүгүн биринчи жолу көрүштүк да. Анан жаш кыргыз үй бүлөсүндө немис коомунда кандай болуп атат жашоо? Жашоо өтө сонун. Немис коому негизи эле жаш кыргыз үй бүлөсүн алып билден кылып атканда, алып бер кылып атканда кандай кабыл алды? Жаш үй бүлө Германияда жакшы. Биз үчүн аябай мындай үйлөнгөндөн кийин, мисалы Кыргызстандагыларды айтайын, үйлөнгөндөн кийин биз могу мамлекетке барып келишибиз керек деп акча чогултушат го атайын. А биз болсо эртең менен ойгонобуз. Эртең ишенбей турбайбы? Бүрсү күнү жекшемби экен. Кеттик, анда бүгүн кечке маал тиги жакка барып келели. Же болбосо Парижге барып чай ичип келели. Кечки тамак. Же болбосо Хайдельбергке барып келели. Ушундай сонун болуп атат да. Анан эми өзүнүн дагы ушуга жараша кыйынчылыктары бар. Мисалы, бул жерде тилди аябай окуш керек, экзамендери бар. Ошолорду дагы аткарышыбыз керек. Эгер аны аткара албай калсак, кала берсек экзаменден
анда визабыз бизге узартылбай калат. Анда биз кетишибиз керек болуп калат да. Анда биздин ишибиз чала жарым калат да бул жактачы. Анан ошону менен бирге эле азыр биз өзүбүздүн ошол чакан 2 комната үйүбүз бар, 2 бөлмөлүү. Ошол жерге мисалы айда бир жолу болсо 2 жолу коноктор келип турат. Түрк бир туугандар келип турат, келип ошолор менен байланыш болуп турат. Андан кийин аял киши зеригет, алар менен чогуу мисалы аялдар менен чогуу бирге барып келишет, айланып келишет. Айтор өздөрүнүн ушундай мүмкүнчүлүктөрүнө карап ушундай жакшы жактарын көздөшөт. Анан неме боюнчачы? Той боюнча жана эфирге чейин айтып кеттиңиз го? Тойду кандай өткөрдүм депчи. Анан негизи кыскача айтып кетсеңиз, тойдун форматы кандай форматта өткөрдүңүз? Жана ошол форматты өзүңүз азыр туура деп эсептейсизби? Ушуну анан кыскача кылып турупчу өтө чыгарсак өтө тарайт да булчу. Себеби үйлөнө албай жүргөн, турмушка чыга албай жүргөн кыздар бар да. Бирок мындай да, биз азыр мындай карай беребиз, бирок чындыгында жаш өтүп баратат, бирок үйлөнө албай жүрөт да. Жаш өтүп баратат дегениңиз кандай? Жаш өтүп баратты. Мисалы 25-тен кийин бул жаш өттү деп эсептейм. Бул эми менин жекече көз карашым. Бул боюнча да атайын бир пост чыгарганмын. Турмушка чыга албай да жүрүшөт да көптөрү. Неге? Себеби баары азыркы социалдык тармактарга көрүп ошондой болуш керек деген талаптарды өздөрүнө коюп атат да. Ой, менин күйөөм мындай кылыш керек, чөкөлөп шакек бериш керек. Эми ошол шакек бергенден кийинки жашоону элестетиш керек да. Ой, ата-эненин эмесин айтып берейин да. Ой жүгүрсүн. Ой, менин балам азыр тойду укмуш кылып өткөрүш керек. 21-кылымдабыз. 10 камерачы, ырчылар, жылдыздар каптап кетиш керек. А бирок андан кийинки бактылуу болобу деген ишенич мындай жок да. Гарантия жок да эми ал. Жок да. Ошо мисалы көптөгөндөр айтып атат да, ушундай чоң той кылдык дейт. Тойдун ээлери айтып атат да. Чоң той кылдык, бирок ошол эртеси күнү же болбосо 1 айдан кийин ажырашып кеткендер бар экен да. Себеби неге? Ошончо нерсеге адам көнүп калган да. Мындай той болду, кийинкиси мындай болот депчи. Мисалы жана кортеж деп коет го, жандай чоң узун машиналарды кылып, ушундай кылып кылышат дагы, айтат го жанагы балдардын колунда iPhone 15 ушундай. А бирок жакшылап пайпагын карасаң, пайпагы жыртык. Жакшылап карасаң, ата-энеси аялдамада не күтүп турат? Уна күтүп турат, жана коомдук унааларды. Автобустарды күтүп турат. Чындыгында. Ата-энеси ушундай. Эртеси күнү айген пакетти көтөрүп алып базарлык кылат. А эмне кыласың анчалык? Сен ошого кеткен акчаны, мисалы да, 2 жаш биз ошентип сүйлөштүк. Ошого ошондой кылайлы, сиздики. Ооба. Ошого кеткен акчаны биз мындай кылалы. Биздин келечегибизге жумшайлы, өзүбүзгө инвестиция жасайлы. Кел өзүбүз ушундай бир банк ачып коелу. Өзүбүз банк счет, ошол жака акчаларыбызды салалы. Ошол жактан көбөйө берсин. Мисалы тойго 500 000 сом кетти. Же болбосо бирөөлөр иштейт да 5-6 жыл иштейт да бир той кылыш үчүнчү. Биз ошол чогулткан акчабызды ошол жака коелу дагы, андан кийинки муктаждыктарыбызды ошол акчалар менен жоелу. Себеби муктаждыктар жоюлбай калса, үй бүлөдө келишпестиктер чыгат. Келишпестиктер чыкса, бул ажырашууга алып келет. Муктаждыктар чечилбей баратса, бир күн макулдайт, 2 күн макулдайт, кийинки күнү макул дебейт. Себеби бул адамдын мындай табиятында бар нерсе да. Көнбөйт ага мындай эмегечи. Ошого туура эмес пикирлештер мындай, туура эмес пикирлер чыгып, анан ортодо жаңжал чыгат. Ошон үчүн чоң тойго андайга керек жок. Мисалы биз мен мисалы нике дейт го. Мен 3-ноябрда түштүм да бул жактанчы. Германиядан. Германияда мисалы биз бир жылчалап сүйлөшүп деле жүргөн жокпуз. Мен кыз менен тааныштым, бир жолу көрүштүк, ошо досу менен келди, үчөөбүз отуруп тамактанып, анан ошол учурда айттым, менин ата-энем анда сенин ата-энеңе барсын жуучулукка. Анан өздөрү келишип, анан тойду белгилесин деди. Биринчи эле жолугушууда. Биринчи эле жолугушууда. Себеби биз буга чейин дагы бир жолукканбыз, ал салават жарышында болчу да. Бирок ошондон кийин мен атайын сунуш кылдым, жолугайлы дагы бир жолу досуң менен кел дедим.
ал да досу менен келди. Анан отуруп сүйлөштүк. Ал дагы мага жакты, мен дагы ага жагып турмун. Анан биз ата-энебиз сүйлөшсүн дедик. Ата-энебиз сүйлөштү. Тойду ушунчасына белгилейли деди. Анан биз айттык, андай той болбойт дедик. Кандай кааласаңар деди. Элемне дейтөбөдү. Мисалы бир-эки туугандар чыкты, ой Паланчаевдер той бербей, кантип бир тойго күчү жетпейт. Мен айттым, эгер биз ажырашып кетсек, ошолор жараштырганга келеби дедим. Эгер биз жаман мындай муктаждыктарыбыз жаралып калса алдыда, ошолор бизге акча береби дедим. Жок. Ошон үчүн биз азыр ушул нерсе бизге ыңгайлуу болуп атат, бизге ушул мүмкүнчүлүктү бергиле, биз ушундай кылалы дедик. Алардын дагы мисалы келинчегимдин ата-энеси түшүнүктүү экен, алар да макул дешти. Калың малың деле андай деле көп сураган жок мисалы. Анан 3 ноябрда түштүм, той белгиленген. Мен барып алып кетишим керек үйүнөн. Бирок биздин агайларыбыздын бири менен чогуу жолдо жүрүп калып, анан ошодон кеңеш сурагам. Кандай кылсак жакшыраак болот никени? Десек, нике кыйылган күнү арам нерселер болбосо жакшы болот. Дегени эми бизде никени кыйып туруп анан ошол күнү эле той болуп атпайбы? Тойдо арак шараптар ичилип атпайбы? Ошолор арам болот экен да. Тойдо баары жолугушуп ушак сүйлөшүп атпайбы? Ошол нике күнү арам болот экен да ошол нерселер. Андан тышкары деле негизи арамдаларчы. Анан ошол арам нерсе кошулбасын деди го. Анан макул дедик. 3 ноябрда жума күнү түштүм эртең менен. Анан барып Садыбакас дамлага ошол жерде нике кыйдырдык. Ал досу менен келди, байкеси менен келди, үчөө. Биз мен байкем анан досум менен бардым. Ошентип алтыбыз отурдук ошол жерде, никени кыйды. Анан чогуу жолго чыктык. Мен анын үйүнө жеткирдим. Анан биз үйгө келдик. Анан жанагындай 5-6 десем аз айткан болом, 20-25 чакты дос балдар менен барат. Келинди алып чыккан. Мен чындыгында өзүмдүн болочоктогу жубайымды башкаларга мындай жар кылып, же болбосо жарнама кылгым келген жок. Башка бирөөлөр көз артып, башка бирөөлөр ушундай кылуусун каалаганым жок. Досторубуз айткан жокпу? Сен менин бата тоюма келдиң, же болбосо мен закысыма чыккансың, биз да сеникине барабыз дегендей. Эми азыр досторума мындай өтө чоң рахмат айтам. Досторум баары түшүндү. Себеби мен буга чейин дагы ошондой той жөнүндө көп видеолорду чыгарганмын, көп аларга жөнөткөнмүн. Аларды ошол нерсеге даярдагам ага чейинчи. Анан мен айттым, досторум дедим, мен силерден эч нерсе күтпөйм, акча деле күтпөйм. Жөн гана Бишкектеги боло турган 100 адамдык кичинекей иш-чарага келип катышып кеткиле дедим. Макул дешти. Анан ошентип бардык. Барып ошо бир туугандар менен эле. Кызды алдык, келдик. Анан алардын бир тууганы келди. 30 чакты адам болду. Ошо үйүбүздө. Анан ошол жерде отурушуп, куда-кудагыйлар бири-бири менен таанышуу болду да. Бул ата чакыртты деп коет экен. Ошол жерде отуруп таанышты. Анан болду, ошол менен тарашты. Айылда биздин кошуналарыбызды чакырдык. 5-6 үйдө. Келиңиздер эми биз ушундай келин көргөн. Кийин биздин үйдө жүрсө бул ким деп чочубаңыздар. Деп ошентип анан ошол 5-6 кошуна келди. Келип ошентип батасын берип кетишти. Жанагындай той болгон жок. Даңка-дунк, музыка, жанагындай жылдыздар келип жок, андай болгон жок. Кудайга чексиз шүгүр, ошол жолду жакшы гана тандаган экен. Анан Бишкекке келдик, Бишкекке келип 100 адамдык иш-чара уюштурдук. Эркектер келишти, жалаң эркектер деп айттык. Анан өзүбүздүн чоң улгайган апаларыбыз бар. Карлар үйүндө. Карлар үйүнөн аталарыбыз бар. Ошолорду алып келдик. Анан балдар үйүнөн мисалы ата-энеси таштап кеткен балдар бар. Ошолорду алып келдик. Анан ошол учурда бир байкебиз айтты, мен сага спонсор болоюн ушул иш-чарага. Бардыгына кийимдерди мен алып берейин. Бардыгына мен кийимдерди алып берейин. Дагы ошол жерди дагы да көркүнө чыгаралы. Сонун болду. Баштаганда Куран менен баштадык, ортосунда эмне үчүн үйлөнүш керек, үйлөнгөндө кандай нерселер сак керек, ушундай нерселерди устаздарыбыз аябай сонун түшүндүрүп берди. Анан аягында ушинтип тойду бүтөрдүк, баарынан бата алдык. Менимче ушундай тойлор дагы да көбүрөөк болсо, өнүгүүгө дагы да көп салымыбызды кошобуз. Себеби ошол жерде интеллектуалдык оюндар да болду. Суроо жооптор болду. Бир формат эмес, окшош формат эмес. Окшош формат эмес. Белектерге китептерди белек кылдык. Жакшы туура жооп бергендерге мисалы китептерди белек кылдык.
өзүн өнүктүрүүчү мисалы аспаптарды белек кылдык, ушул сыяктуу нерселер өтө сонун болду. Биз көнүп калган бир форматта той эмес, өзгөчө формат болгону сон. Анан чоң айттыңыз го, досторум мени түшүндү депчи. Канча жакын досуңуз бар? Анан дос тандоодо өзүнүн критерийлери барбы жокпу? Мен мындай да, дос деген негизи эле дос ким сиз үчүн? Дос мындай да мен үчүн. Мен дайыма эми мындай ачык эле сүйлөшөлү. Мен дайыма Бишкекке барганда мен даватка баарын үгүттөйм да. Себеби 3 күндүк атайын дават болот да. Бишкекте жерлерде 3 күндүк мечиттерден чыгат. Мен аябай сагынып барам ошону. Эмнеге? Себеби ал жерде телефонсуз 3 күн китеп окуйсуң, өзүң өнүктүрөсүң, башка адамдар мечиттерге келет, алар менен пикир алмашасың. Кандай болуп атат элдердин түшүнүгү кандай, ошолор менен пикир алмашасың. Анан көптөн бери көрбөй жүргөн досторумду ошол жака чакырам да. Анан ошол жерге келген достор менин досторум да. Себеби өзүнүн напсисин жеңип 3 күндүккө курмандык кылып 3 күн ушундай берип келишет да. Эми бул дават десе эле, бул жанагы согуштарга алып барат экен. Жок, андай эмес. Дават деген барып 3 күндүк өзүң өнүктүрөсүң да. Кече бир окумушту айтып атпайбы, америкалык. Адам дейт, 1 айда 3 күн бир ушундай керек болот дейт да. 3 күн барып өзүн эс алдырыш керек дейт. Китеп окуш керек дейт. Тынч жерге барып мындай өзүн эс алдырыш керек дейт да. Ошондо адам өнүгүүнүн үстүндө болот экен да. Сырткы коомдон алыс болуп, мисалы биз барганда кыш учурлар болот да. Мечиттерде жатабыз, эртең менен эрте туруп эч ким бизге суу ысытып бербейт да. Мустак сууларга дарата алабыз. Бирок ошентип бышат экенбиз дагы, анан сыртка көбүрөөк чыгат экенбиз да. Мындай үйдүн эркеги болбой, сырттын эркеги болот экен бир аз. Ошон үчүн айына ушундай чыгып туруп, ушундай нерселер аябай сонун негизи. Анан ошо дос акыретиңе, сенин акыретиңе күйсө ошол чыныгы дос. Сени мисалы сага жакшылык кааласа, мисалы мен айтам, бул жерде өтө сонун окуу жай ачылыптыр. Ушундай өзүн өнүктүрсө болот экен, же болбосо сонун китепкана бар экен, мындай мүмкүнчүлүктөр бар экен, жүр ушул жака барып өзүбүздү өнүктүрөлү десе, ошол дос чыныгы дос да. Өзүнө кандай жакшылыкты кааласа, башка бирөөгө дагы, ошо досуңа да ошондой жакшылыкты кааласа, анда ошол чыныгы дос деп эсептейм да. Акыреттик дос. Канча досуңуз бар? Досум көп мен. Чын айтат го, мен бир кан досум бар, жок, мен көп. Мен досторум көп. Мен досторум Бишкекке барганда чогулабыз атайын. Отурабыз. Мен айрыбайм. Мисалы, мен өзүбүздөн кичинекейлерди дагы сиз деп, мисалы келиңиз депчи, баарына сиз деп кайрылып ушундай кылабыз да. Ошол жерде отурабыз, өзүбүздүн мындай компания деп коет го, өзүбүздүн бир ордобуз бар да. Ошол жерде отуруп, сүйлөшүп, ошолордун баары менин досторум. Себеби алардын баары өзүнө кандай жакшылык кааласа, бизге да ошондой жакшылык каалайт да. Көп ошондой достор. Сон. Айтылат эмеспи? Адам бала чагында көптөгөн нерселерди өзүнө кабыл алат депчи. Сиздин бала чагыңызда жашоого койгон максаттарыңыз, ошол менен кошо өзүңүздүн мындай баалуулуктарыңыз бала чакта кабылданды да турбу? Анан негизи эле бала чак каерден, кандай өттү? Бала чак дестегенде биринчи кайсыл окуялар эске келет? Бала чак, мисалы менин бала чагым Аксыда, Жалал Абадта өткөн. Мен өзүм айтат го, эми бул баарын эле тааныш болсо керек бул сөз, карапайым үй бүлөдө. Мен деле ушундай карапайым үй бүлөдө. Сонун сөз десиз, карапайым деген. Анан бир 5-6 эчкибиз менен. Анан ошол учурда мисалы менин апам мугалим. Мугалимдин баласы. Мугалимдин баласымын. Анан ошол апам өзү мугалим болуп, мен 7-5, айтор 1-класстан бери мындай жакшы айлык албайт эле да. Иштейт, бирок мугалимдердин айлыгы анча көп эмес эле. 2,5 сом айлык алат эле. Буну баардыгы азыр достору да эстесе, мындай ыйлап айтып берет да мага. Чындыгында 2,5 сом айлык алат эле, анан балдарын ушинтип тарбиялап. Анан мен айтат элем, апа дейт элем, ушул сиздин дагы кичине айлыгыңызга жардам болуш үчүн мен дагы кичине иштейин. Деп анан кичинекей кезимде мисалы үйгө коёндорду алып келип, жана көгүчкөндөрдү алып келип, жана тойлордо минтип учурат, анан кайра үйүмө келет деп ошондой нерселерди
ойлопчу айтсам кой эми ошо ойлоруңда ойбу деген эмес да. Сонун ой экен. Бул менен байып кетсе да болот деп кайра мага мотивация берип, кайра мени шыктандырып айтат да, сага анда мен могу айлыгыман монча акча берейин. Биринчи айда мону ал, экинчи айда буну ал. Деп анан мисалы коёну алдым, көгүчкөнү алдым, тоокторду алдым, ушинтип анан ошол жерди казып, жердин ичине киргизип ошентип жүрдүм да. Андан деле мындай жаргылуу бизнес болгон жок, мындай ишкерлик болгон жок. Бирок менин көңүлүм калбасын деди да. Анан 7-классымда мисалы мен Бишкекке барам дедим. Жүрүңүз чогуу барабыз дедик. Анан эмне кылабыз деп анан ошол жака барганда мүмкүн башкалар уялышы мүмкүн, бирок мен кылган ишимден уялбаймын. Ошол 7-классымда барып араба түрткөнмүн. Ош базарында мисалы жанагындай чоң эжелер араба берет эле да. Анан сен жашың жетпейт, сен кичинекей экенсиң. Кайсы күчүң менен тартасың дейт эле. Анан мен тартам дейт эле. Сенин паспортуң жок да деди. Анан мен айтат элем, менин көлүгүм бар. Мен көлүгүмү берип алсам болобу? Себеби бул менин биринчи паспортум сыяктуу десем, мейлем деп туруп анан эжелер түшүнүктүү эле да. Берет эле. Анан ошол жерден түшкө чейин 200 сом, түшкө чейин. Түштөн кийин 400 сом ушинтип иштеп, айына 15 000, 3 айда 45 000 сом иштеп, апам экөөбүз кийим кылып, кышкыга да кийим кылып, анан кийин жүрүңүз деп кайра айылга барат элек да, сентябрга сонун кийимдерди кылыпчы. Анан барып ошол жакта кайра жашап, өзүбүздүн тиричилигибизди улантып, анан кайра ошентип келип мен ушинтип келип иштеп аттым, бирок ошол жерде иштеп атканым аябай мага чоң жардам бериптир. Себеби кийин 11-классты бүткө. Титиреп кетип атам, жаш эле бала, азыр айтып атсаңыз элестеп атам да. Кичинекей бала калдырат, чоң арабаны тиртип жүрөт. Үстүндө немелер бар, жер жемиштери менен. Мисалы ошол келип кетип аткан учурумда жанагы 3 айга келем да. Анан ошол жерде квартиранын акчасы болот, жана жол кирелер болот. Ошолордун бардыгына акча айырып, мынтип акча бөлүп, мону муга иштетебиз деп. Анан күндө эртең менен апам бата берет эле да. Барып аман эсен иштеп кел. Машинанын түбүнө кирип кетпей, Аллахым өзү сени сактасын. Жакшы болуп, эч ким сени урбасын, теппесин деп ушинтип бата берет эле да. Анан ошентип барып иштеп келет элем. Иштеп, анан жанагы базарлардын ортосунда күчүм жетпей калат кээде. Жаш баламын да. 7-класс, 6-классмын. Күчүм жетпей калат эле. Анан кээ биринде ошол кардарлар мага, ошол мени жалдаган кардарлар өздөрү түртүшөт эле да. Анан баргандан кийин көбүрөөк акча берет эле. Ушундай сонун алып келдиң деп. Анан барып ошол жерде мамиле кылганды үйрөндүм. Анан ошентип биринчи курсту баштаганымда жеке өзүмдүн кичинекей ишканамды ачтым. Эми ишкана дегенде ошо байкелерибиздин жардамы менен атайын мөмө жемиштерди, картошкасынан жанагындай когон гилясына чейин бүт бардыгы бар. Кышы бою, кышы жай бүт бардыгы иштейт. Анан ошол бул жака Германияга келерде дагы бир туугандарымы өткөрүп, азыр бир туугандарым ошонун негизинде үй алышып, унаа алышып, ушундай жакшы эле жашашып атат да. Эми бул менен айтайын дегеним, ар бир иште мисалы аркага чегинбеш керек. Пол жуусаң деле, идиш жуусаң деле адалдан таап атасыңбы? Алла Таала ар бирине береке берип койсо, бул башка кеп да. Мисалы көп бизнесиң болсо дагы, берекеси жок болсо, акчаң каяка кеткени билинбейт да. Эгер кичинекей бир нерседен иш тапсаң дагы, иш кылсаң дагы, Алла Таала берекесин берсе, ушундай болот. Ушунун аркасынан мисалы ушундай болгон. Ушундай бир достук маанайда, достук мамиле менен өзүбүздүн подкастыбызды акырын жыйынтыктай берели. Келип конок болуп кеткениңизге, келип жакшы ойлор менен бөлүшүп кеткениңизге, баалуу ойлоруңуз менен бөлүшүп кеткениңизге чоң рахмат. Буюрса сиздин ийгиликтериңиз менен сыймыктанып жүрө берели. Анан жана жогоруда айткандай проекттерде болсо чогуу иштешип, өзүбүздүн элибизге, мамлекетибизге жардамыбызды тийгизип, жакшылыктарга жолугуп жүрө берели. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да ийгилик. Негизинен Дидар подкасты аябай мыкты, жакшы болуп жаткан учур экен, жаңы кадамдарын таштап. Бул жерде кемчиликтерди деле көргөн жокмун. Негизи Дидар подкастынын Германияда ачылуусу жана ушинтип
4 киши биригип ынтымактуу алып барып жатканы бул негизи эле келечектен өтө бир чоң нерсени көрүүнү пайда кылат да. Себеби азыркы учурда эки адамдын башы бирикпей жаткан учурда ушундай биригип атайын топ менен алып барып жатканы ушундай кыргыз тилинде болгондо да кыргызыбыздын тарыхын өчүрбөй кыргыз тилине болуп жаткан чоң салымы үчүн дагы мен өтө чоң терең ыраазычылыктарды билдирем. Анан ушуну менен бирге эле командасына жалпы иштешкендерине терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы токтобоңуздар, себеби буга чейин мисалы өнүккөн компаниялар, өнүккөн телекомпаниялар аларда дагы болгон башында эч ким караган эмес, эч ким көргөн эмес. Бирок ошол учурда калбаш керек. Ошол учурда токтоп калбаш керек. Алдыга аракет кыла бериш керек. Анан акырында жыйынтык болот. Лап дегенде эле баары болбойт. Акырындык менен баары болот. Чоң рахмат.